Кыргыз эл акынынын дагы бир жаңы ыр китеби Туркияда түрк тилинде басылып чыкты. Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү кызматын аркалап, аны менен катар талантында таасир алып жаткан акын Кожогелди Култегиндин 10-чу китеби түркчөгө которулуп жарык көрдү. Көклерден канатларга кадар аталышындагы ыр жыйнакты таанытуу иш-чарасынын негизги катышуучулары акындын түрк поэзиясындагы орду жана ырларынын мазмунун талкуулашты. Туркиянын Анкара шаарынан кабарчыбыз Клара Кудайбергеновадын материалында. Кыргыз эл акыны Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү Кожогелди Култегиндин «Тамырлардан канаттарга чейин» аттуу китеби Түркияда түрк тилинде «Көклерден канаттылара кадар» аталышында жарык көрдү. Китептин бет ачары Анкара шаарындагы Кабакчы конок үйүндө өткөрүлүп, ага түрк жазуучу акындары жана жалпы поэзия көрмандары катышты. Onun şiirlerinde анын ырларында адам бар, анын ырларында маданият бар, анын ырларында биримдиктин руху бар. Түркияда Чанакалеге жана 15-июнь дастанына тиешелүү жазганлары түрк адабиятчылары окурмандары тарабынан чындыгында абдан жактырылды. Анын жазуучулук жан дүйнөсү эки чоң каармандык дастанды эң мыкты бир түрдө чагылдырды. Бүгүн бул жерде акындын түрк адабиятына кошкон салымы талкууланып жатат. Эмгеги ошондой эле түрк дүйнөсүнүн маданий турмушунда маанилүү бир таасир катары орун алды. Bugün de burada onun edebiyata katmış olduğu değer. Китептин мазмуну акындын салттуу жана эркин ырларынан турат. Окурмандар анын поэзиясындагы жөнөкөй турмуштук көрүнүштү төп келген, таң каларлыктай башка табияттагы нерселерге салыштырып, табышмактатышын өзгөчө табылыш, ыкма катары баалашты. Бул жыйнакта Түркиянын тарыхы, турмушу тууралуу да бир топ ырлар бар. 5 жылдан бери Анкара шаарында жашап, эмгектенип жаткан акын андагы ырлардын дээрлик 95% ушул жерде жазылгандыгын белгиледи. 2014'ten itibaren 2014 жылдан баштап мен куттуу Түркияда жашап жана иштеп жатам. Эң маанилүүсү Түркиянын алп акындары Нежип Фазылды, Назым Хикметти толкундантып, таланттарына таасир берген Түркия жергеси мени да толкундатып, өзгөчө таасир берүүдө. Мен Кудайдын ар бир күнү таң эртеден саат 5те туруп, үйүмдөгү иш столумда эмгектене баштайм. Бул китептеги 37 ыр ушул Анкарада жазылды. 2 ай мурун китептин кыргызча вариантын Кыргызстанга жөнөттүк. Ал жактан да басылып чыкмакчы. şairleri heyecanlandıran Акындын буга чейин 9 ыр китеби кыргыз жергесинде чыккан. Ал эми бул ыр жыйнагы түрк тилине которулуп чыккан алгачкы жарык көргөн бет ачары болуп саналат. Бул китептин басылып чыгышына колдоо көрсөткөндөр Түрксой уюму, Түрк ожаклары уюмунун Бурса кеңсеси жана Евразия жазуучулар союзу. Иш-чарага катышкан түрк элинин белгилүү акындарынын айтымында Кожогелди Култегиндин поэзиясындагы жашоо, өмүр тууралуу жана бир топ лирикалык ырлары окурмандардын жан дүйнөсүндө таасир калтырат. Türkiye Türkçesini de çok süratle geliştirmiş. İnanıyoruz ki kendi şiirlerini kendi çevirecek ve Türkiye'nin şiirlerini de Kırgızca kendi sattıracak. Саптарындагы салыштыруулары, сөздөрүнүн маанисинин тереңдиги менен өзгөчөлөнгөн бул ыр жыйнакты которуу иши албетте оңойго турган жок. Ырлардын котормосун котормочу акын Калмамат Куламшаевдин жардамы менен Түркиянын таланттуу акыны Кенан Чарбова түркчөгө которуп, адабий тил менен түркчөлөштүрдү. Ал эми бул китептин ар бир бетинин башындагы Кожогелдинин кожо сөздөрү аталган акылман ойлорду филолог Майрамкүл Дыйканбаева которгон. Кожогелди Кулиевдин ырларын которуу биз үчүн өтө деле кыйынга турган жок деп айта алам. Анткени бизде жалпысынан бир туугандык ыргак бар жана окшош сезим дүйнөсүнүн бирдей аймактардын адамдарыбыз. Мындан тышкары мен бул китепти которууда көп нерсе үйрөндүм. Эң башкысы кыргыз адабиятынын өзгөчөлүктөрүн, айырмачылыктарын акын катары таанып биле алдым. Кожогелди Култегин өзүнүн үзүрлүү эмгеги жана поэзия жаатындагы арымдуу кадамдары менен кыргыз элинин гана эмес, түрк дүйнөсүнүн акыны болуп калды. Автордун айтуусунда алдыда 5 китеби басмага даярдалып жатат. Анын биринчи жана экинчи китептери жалаң гана тандалма ырлардан турса, үчүнчүсүндө Курманбек дастаны, поэмалары орун алган. Төртүнчүсү котормо ырлар, бешинчиси болсо драма, эсселер, интервью, макалалардан турат. Клара Кудайбергенова, Салим Эзер, Түркия, Анкара шаары.